Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala eşrafil enbiya ve imamil murselin. Seyyidina ve habibina ve şefi'ina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Fa'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ harrama aleykumul meyte ve'd-dem ve lahmel khinzir ve ma uhilla bihi li gayrillah. Sadakallahul azim. Biz ötken sabaklarda muharramat, haram bolgan neselerdi bayandap atkanбыз. Haram neseler bul bizdin dinimizde haram, Allah haram kılgan, al bizdin densolugubuzga, akılыбызга, бүт бар жашообузга терс таасирин тийгизген нерсе деп айтканбыз. Эми ошол харамды өткөн сабагыбызда биз майта, өлүмдүктү шариятта харам кылган жесе болбойт. Аны түшүндүргөнбүз силерге. Ошол аятта Аллах субханаху ва таала харрама алейкумул мейта вад-дам дейт. Экинчиси дам. Дам деген кан. Жаныбарды сойгондо кан чыгат атырылып. Мына ошонун дамы масфух дейт. Мына ушул дамы масфух дагы харам шариятта. Бул харам, буну ичкенге болбойт. Буну жаныбарларга бергенге болбойт. Өзү сырткы денесиге сүткөнгө да болбойт, сатканга да болбойт, алганга да болбойт. Ошондой харам нерсе. Мейте кандай харам болсо, дам дагы ошондой харам нерсе. Аны менен тамак кошуп жеген болбойт, ичкен болбойт, жеген болбойт, саткан болбойт. Керек болсо союлгандан кийинки канды иттерге бергенге да болбойт. Өзү жесе жеп алсын, бирок атайы иттерге алып барып, же бир башка жаныбарга бергенге болбойт. Буну Аллах субханаху ва таала харам кылган нерселердин экинчиси экен, бул дам. Кур'ан-ы Каримде аятта ад-дам деп келет, Бакара сүрөсүндө, бирок башка аятта Суратул Ан'амда дам масфух деп келет. Ошон үчүн бул дам мутлак эмес, мукайят. Дам масфух. Дам масфух дегени сойгонуңда бисмиллаху акбар деп сойгонуңда атырылып чыккан кан. Мына ушул сойгондо атырылып чыккан кан бул харам. Буну жегенге болбойт, ичкенге болбойт, жаныбарларга, башкаларга бергенге болбойт. Өзүңүн сырткы денеңе дагы сүртүп, колдонгонго дагы болбойт. Аллах субханаху ва таала харам кылган. Албетте дамдан эки нерсени истисна кылынат. Кандан эки нерсени уруксат берилген. Биринчиси бул кан. Бул кан баягы катып калган кан. Мисалы адамдын боору. Бул дагы кан. Ошондой эле адамда не болот? Көк боор болот. Бул дагы кан. Бирок бул дам жамит. Катып калган кан, булар халал. Ошон үчүн малды сойгондо ичинен боор чыкса, ал деле кан болот негизи. Буну колдонсо десе болот. Биринчиси ошол кандын ичинен истисна кылган сүрөтү биринчиси эмне болду? Дам. Масфухтан сырткары жамит кан, катып калган кан, боор же көк боор. Буларды дагы колдонуш шарият уруксат берет. Экинчиси канды малды сойгондон кийин, кан агып чыккандан кийин деле кээде эттин ичинде, көчтүн ичинде кандар калат. Кээде казанга салсаң, казанын үстүнө сарык болуп чыгып калат. Кан болот. Бул кан деле халал. Бул баягы харам канга кирбейт. Бул дамы масфух деген кирбейт. Дамы масфух деген ошол союп атканда атырылып чыккан канды айтылат. Түшүнүңөрбү? Ал эми булар дамы масфухка кирбейт. Ошон үчүн бул харам эмес. Хадисте келет. Хадис Айша өзүнүн риваят экен. Лаула анналлаха кала ау даман масфухан латтаба'ан нас ма фил уруq дейт. Аллах субханаху ва таала дамды масфух атырылып чыккан кан дебегенде элдер койлордун, төөлөрдүн кандарын, тамырларын издеп, ошонун ичинен дагы кандарды издеп чыгарат эле дейт. Эми машакат болот деген сөз. Демек, ал сойдун агып чыкты, калган каны халал, аны харамга кирбейт. Дагы башка бир риваят, Айшанын өзүнүн риваят, кунна натбахул барма ала ахди расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ta'luha as-safra min ad-dam fa na'kul wa la nunkiruhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğrunda yetti kazanга salıp pişirat elek deydi. Suudun üstüne oşol sargarıp yetten bayağı kandar çıkıp biraz salkanıp kalat ele deydi. Bирок eç kim аны inkar kılbayt ele, jaman görбөйт ele deydi. Ушул hadislerden bilinет. Bayağı soyulgandan keyin ança-munça azıраак kan kalıp ketken bolsa, tamчып kalgan bolsa, же чыгып kalgan bolsa, al damı masfuh emes.
Түшүнүңөрбү? Демек, дама масфух деген союлгандагы некен атырылып чыккан кан харам. Муну колдонгонго болбойт, жегенге болбойт, ичкенге болбойт, жана баягындай тамактарга кошконго болбойт. Быжы кылып кочкондор бар, туура эмес нерсе. Кээ бирлер дарыларга кошуп коет, булар туура эмес. Кээ бирлер жаныбарларга берет, кээ бирлер жаныбарларга бай азык кылат. Ошол азыктардын ичинде кошуп койгон ушулар болот. Тооктордун, башкалардын баягы азык дандарына бүт бардыгы нажайыз болот. Бул дан бул харам. Түшүнүктүбү? Эгерде ал жерде немеси көрүнбөсө, мыгдары көрүнбөсө, аз болсо, же болсо ал өзгөрүп кеткен болсо, башка маселе. Истихала болгон болсо, истихала болбогон болсо, дамды жегенге, колдонгонго болбойт, нажайыз, харам болуп эсептелет. Демек, Кур'ан-ы Каримдеги экинчи харам кылган нерсе экен? Аддам. Бул кан. Үчүнчүсү лахмал хинзир. Лахмал хинзир бул чочконун эти. Чочконун этини дагы Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде ачык харам деп айткан. Çünkü lahmal khinzir degende kebir adamlar bolgon bul lahm degen etki gana teşelü, eti gana haram kalgan nesesini koldansa bolat degende fikirde adamlar bolgon. Bol tуура эмес fikir. Lahmal khinzir bul takit üçün kelgen nerse. Bul neme khinzirdin çoçkonun eti, çoçkonun özü büt bardığı najasul ayn Hanafi mazhabda. Najasul ayn degenen turuşu najas. Al hiç kaçan taza bolboyt. Жуусаңдагы, шампундасаңдагы, бисмиллах акбар деп сойсоңдагы, кандай кылсаң деле ал таза болбой турган нерсе нажасул айн ал. Ал бул эч качан өзгөрбөйт. Ал ошол бойдон калат. Ошон үчүн чочконун эти, анын майы, анын териси, анын түктөрү, жүндөрү, кыскасы эмнеси болсо бүт бардыгы харам, аны колдонгонго уруксат берилбейт. Түшүнүңөрбү? Демек Аллах субханаху ва таала лахмал хинзир деп туруп айтылган. Бул такшиш кылып, хас кылып айткан себеби такид үчүн болуп атат. Демек муну дагы жегенге болбойт, колдонгонго болбойт, кийгенге болбойт, эчтеке колдонгонго болбойт. Бүгүнкү күндө кээ бир соткалар, тиш соткалар, кээ бирлер баягы тандырда иштегендер болот, кээ бирлер краска кагандарда соткалар болот. Ошо соткаларды кээ бир учурларда мына ушул чочконун баягы немесинен жүнүдөн кылат. Чочконун жүнү бир каттуу болот, ошон үчүн муну колдонушат. Кээ жумшак болот, бирок бул нажайыз, харам. Мурда уламалар бир гана кийим тиккенде, ийне жок болгондо, жип жок болгондо ушуну колдонгонго уруксат берген. Убактылуу берип турушкан. Ал ийненин ордо болгон, ийнеде болгон, жип сыяктуу да болгон, бекем болгон. Кийин доору өзгөрүп, азыркы күндө анын эч бир зарарчылыгы жок. Ошон үчүн чочконун эч бир жерини колдонгонго болбойт. Түгүн дагы, чачын дагы, жүнүн дагы, этин дагы, майын дагы, терисин дагы, сөөгүн дагы. Бүт бардыгы нажасул айн, шарият харам кылган нерселердин бирөөсү ушул чочко, аны колдонгон болбойт. Бул харам нерсе. Түшүнүңөрбү? Үчүнчү нерсе Аллах субханаху таала харам кылган экен бул чочконун эти, сөөгү, териси жана анын ичиндеги жүндөрү башка бүт бардыгы харам. Муну жегенге болбойт. Üçüncüsü. Dördüncüsü ma uhilla bihi li gayrillah. Ma uhilla bihi li gayrillah degeni Allah'ın atından başkanı atını atap soyulgan malda aytılат. Biz musulmanlar Bismillahu akbar dep soyobuz. Ошол Bismillahu akbar dep soygondan keyin al mal halal bolat. Al jandyk halal bolat. Эгерде союп аткан учурда башка нерсенин атын айткан болсо, Кудайдан башка нерсенин атын айткан болсо, мутлак эле ал малдагы харам болуп эсептелет. Ma uhilla bihi li gayrillah. Allah'dan başkanın atını atıp soyulgan mal dağın neken? Haram. Bunu dağın jegenge olbaydı. Onun için Bismillahu akbar dep aytış gerek. Atayla aytpay koysa haram mal. Atayla aytpay koysa al haram mal. Onun için Bismillahu akbar dep soyulgan gana mal bizde halal bolat. Anda dağın soyulganda bayağı şartlar tabılış gerek. Kekirtegi de moyundan soyut, kekirte, kızıl öngöç, jana eki kürөө tamırı, kan tamırı, oşo төртөө kesiliş gerek. Ушундай kesilgen жол менен, шар'ий жол менен Bismillahu akbar деп soygan болсо, муздаган болсо, эми ушул гана мал халал болот. Демек, союп атканда Аллахтын атын атабаган болсо, башка бир бутту, башка нерсенин Алладан башканын атын атап сойгон болсо, ал мал дагы харам мал. Аны дагы жегенге болбойт. Андан кийин дагы бир нерсе келет. Wa ma zubiha ala nusf Kur'an-ı Kerim'de. 4-cüsü, 5-cisi. Wa ma zubiha ala nusf. Buttlarga arnap soyulgan mallar.
İlgeri cahiliyet doğrunda İslamga çeyin cahiliyet doğrundağı Araplar ne kılışkan? Oşol butlar bolgon butqa arnap buttun urmatına mal soyulgan. Muna şunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve ma zubiha ala nusub deydi. Ve ma zubiha ala nusub degen şol butlarga arnap soyulgan mal bu da haram. Butqa arnap soyulgan bolsa Bismillahu ekber dep soyulgan bolsa da haram bolup kalat. Şunu da sınarba sebebi al bile anın öz maksatı tura emes bolup kaldı. Buttuğa tazim kılıp soyulup atat. Oşon üçün Allah'ın atından atap aytkan bolsa dele, bирок butqa soyulgan bolsa bul dele haramga kirip kalat. Misalı кейбір учурларда адамдар мазарларга барып мал соёт. Мазарларга барып мал соёт. Ошол мазарга арнадым, ошол аулияга арнадым, ошол фаланчыга арнадым деп ошонун таазим кылып сойгон болсо, мал харам болот. Ва ма нусиба ала нусиб булда. Бул харам деген болбойт. Ошон үчүн мал сойгондо Бисмиллаху акбар деген менен кошо дагы бир нерсе ошол бирөөгө арналбаш керек. Ал Аллага арналыш керек. Ал малды бир гана Аллага арнап, кийин анан кимге соогуна багыштасаң десең багыштай бер ыктыярың. Не кылсаң өзүң бил. Бирок сойгондо ушунун урматы, ушунун таазими деп сойсо, ал харам болуп калат. Ошон үчүн көбүнчө мазарларга барып, аягындай аулиялардын жерлери де барып алып, элдер апарып мал сойгон малдар, эгер таазиман ошол аулияны, ошол жерди таазим кылып сойгон болсо, бул дагы эмне болуп калат? Ва ма нусубиха ала нусуб. Бутка арнап союлган бир түрү болот. Бул дагы харам болуп калат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн малды сойгондо Бисмиллаху акбар деп, Аллах үчүн деп союш керек болду. Бисмиллаху акбар Аллах үчүн. Бисмиллаху акбар деп паланчы бутка, паланчы кудайга, чагажы, паланчы аулияга, паланчыга десең, харам болот. Сен сойгондон кийин эми соогун багыштай бер, кимге багыштасаң. Биринчи сой Бисмиллаху акбар Аллах үчүн деп, кийин кимге арнасаң, соогун арнай бер. Союп аткан учурда таазим кылып, махлукту таазим кылып союлат турган болсо, анда ал дагы не харам болот. Ва ма зубиха ала нусуб дегендин негизинде. Түшүнүңөрбү? Демек не болду? 4-чүсү, 5-чиси Алладан башканы кудайчаларга, мазарларга барып союлган малдар бул дагы харамга кирип калат. Демек, тартип менен келсек, биринчиси эмне болду? Өлүмтүк харам болду. Андан кийинкиси кан харам болду. Андан кийинкиси үчүнчү чочконун эти харам болду. 4-чүсү Алланын атынан башка нерсени атап сойгон, атын атап сойгон. 5-чиси Алладан башканы урматтына, Алладан башканы таазим кылып, Алладан башканы таазим кылып урматтап сойгон болсо, бул дагы харам болот. Түшүнүңөрбү? Кээде мисалы бир конок келип калат, бирөө келип калат деп мал союшат. Бул ошону коноктоп коеюн, сыйлап коеюн дейт. Бул жайыз бул. Бул башка маселе. Түшүнүп алгыла. Түшүнүңөрбү? Бул жайыз маселе. Бул маселе ошону Кудай да сезип, ошону таазим кылып союлган болсо, анда ал не болот? Харамга кирип калат. Ошон үчүн мазардагы, башка жактагы союлган малдардан өтө этият болуш керек. Ошонун таазими болуп калса, анда не болбой калат. Түшүнүңөрбү? Айша небезен риваят келет. Ал риваятта амма ма зубиха лизалика al-yawm fala ta'kulu walakin kulu min ashjarihim. Айша небезен суран аткан экен, кафырлар өздөрүнүн баягыдай майрамдары болот. Ошол майрамдарга арнап мал союшат. Өздөрүнүн майрамыга арнап, ошонун урматына урмат сыйына мал союшат. Ушуну жесек болобу дегенде, амма ма зубиха лизалика al-yawm fala ta'kulu. Ошол күндү арнап, ошонун урматына сойгон болсо, жебегиле. Валакин кулу мин ашжарихим. Башка чөп чарыны жегиле, бирок муну жебегиле деген. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн мындай нерселерди Алладан башканы атап союлган болсо, бир нерсенин урматына деп союлган болсо, майрамдардын урматына деп ошону таазим кылган болсо, анда бул малдарды дагы не жегенге болбой калат. Түшүнүңөрбү? Андан кийинки маселе ne oldu? Andan keyin Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bayağı nemen aytat. Ölüp kalganların türlerini aytkan. Ölüktün türlerini aytkan. Bayağı da tokmokta uğur öldürüp koydun, muğuntu öldürüp koydun. Yoksam bayağı da süsü öldürüp koydu. Yoksam bayağı da kulap gitti. Tört türünü aytat. Bardığı ölüm tükü kiret bunlar. Mayta giretti. O zaman maytanın hükmü bütöt. Düşünüyor bu?